Манас ааламындагы, Манас илиминдеги жана мезгил саактары деген китепти окусаңыздар керек. Ошол жерде айтылат медер жана кемер илими, Манастын энергиясы депчи. Манас атагана ошол чексиз ченсиз жарык жашоолордо же болбосо 18.000 ааламдын нур өзөгүн кармайт депчи. Же болбосо ошол Манас дейт, энергиясы деги эле Манас али күнгө чейин катылуу сыр дейт да. Анын түбүнө жетиш үчүн далай кылымдарды аруу жашап өтүшүбүз керек дейт. Бир гана Манас аруу тобу гана ошол жараткандын сыноосунан сынбай өткөн дейт да. Манас ата, Кызыр ата, Жайсаң ата, Раманын урчу аталар ошол аларга убакыт аралык жок дейт. Алар кайсы дүйнөлөрдөн болбосун келип кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Буну бизде 41 кылым алдыдагы боло турган иштерди мындан канча миң кылым мурун жашаган Шайдоот ата маалымат берип атат. Атом илежи аркылуу жаздырып. Медер илиминде айтылат, биз медер деген бул биздин дене. Ал ошол жанагы жер планетасы бир медер болсо, биздин бир тыйын теңги деген тыйыныбыз ал экинчи медер болот да. Ошондон 13 медер майдаланганда көлөмүн салыштырып көрсөңүздөр жер менен эле тыйындын ошончо майдаланган сайын анан 13-чү медерге майдаланып барганда биз жараткандын жанагы убакытта бар болуп турган чексиз төөлүк жарык жашоолордо бар болуп турган медерге чейин жетет экенбиз. Ага чейин ошол майдаланат экен. Бул деген кемер деп коет. Кемер дегенде жанагы ременди кысканда дагы белиң каттуу болуп анткени кан айлануу жакшырат экен да. Ошондо адамдын каны жакшы айланганда кыймылы бат болот. Ошол сыяктуу биз канчалык сыноолордон өткөндө анан бушат экенбиз. Жөн эле бир жыргал жашоодон адам бушпайт экен. Жыргалдын арты курар деп коет экен. Курайт экен да арты. Ал эми медерлери майдаланган сайын адам бышып, ошондон сабак алып, ошондон осознанный болуп чыгат экен. Ошону түшүнүп чыгат экен. Ошонун ошол окуяга өзүн түшүндүрүп, ошонун нерсесине маани берип, анализ жүргүзүп, аркырынан карап, ал эми биздин ошол Манас доорунда эмнеге ушундай цивилизация болгон эмес? Мисалы атланттарда алар бизден караганда бойлору канча эсе бийик болгон, алар бизге караганда технологиясы өнүккөн болгон, бирок аларда бир гана ичиндеги кыпындай болгон периштелер, перилер дагы куулган дейт да, эми кайсы бир бөлүктөрү. Анткени ошол ар биринин ичине кыпындай кир аралап кетип көрө албастык. Ошол жеңип кетет экен. Азыр бизде дагы ушунчалык өнүккөн, ушунчалык каптаган мал, бири-бирине атаңдашуу, көрө албас, ичтаардык деген нерселер ошол дилибизден кетмейин бизге ааламдагы чексиз жарык жашоолорго жол жабык. Чексиз жарык жашоолорго бармайын, кайталанып келүү, реинкарнация болуп мурдайым келгөнгө уруксат болгон. Азыр эми айтылып атпайбы? Азыр жабык депчи, азыр эми биз төмөнкү дүйнөлөргө кетебиз. Ал эми Бадалбак сыяктуу. Ошон үчүн канчалык биздин жанагы тынымсыз чексиз кызматта болгондо ошол медерлер майдаланып отуруп, жана сезим туюмдар иштеп, ой менен, сезим менен башкарып, анан кийин чексиз жарык жашоолорго барабыз. Ошол Манас ата аруу тобу гана атайы буйрулуп келип, алар анан ошол сыноолордон сынбай өткөн. Анткени алар мисалы илгери аталар, илгери атам замандагы мейли кечээ эле кинолордон деле көрүп калдык. Ага, мага үйүң мынча сомго бербейсиңби дейт, 15-150 сомго. Жок, андай бербейм десе. Баянып берчи деп эле мисалы ачык эле сүйлөшүп эле болушун айтып эле, эч бир мындай кечээки эле кинону тарта турган кино индустриясы келген маалда эле ошол мындан 20-50 жыл мурда эле бул нерсени көрүп калдык, адамдардын тазалыгынчы. Анан уже биз кайра бизге ар түрдүү агымдар келип, ошол Кудайды таанытуу, бирок бизди көрө албастыкка таанытып атпайбы? Ал бардыгы мен барышым керек, анда мен кыйын депчи, мен тазамын, мен ушуну окуп атам деп. Илгеркилер булар ушул кечээки эле аталар, бабаларыбыз таза болгон, оюн ачык айткан. Деп бересиңби, бербейсиңби? Кой деп мисалы ачык эле азыр деле кой деп кетип калышат го мисалы.
ошол сыяктуу биздин ичибизде тазалык болгон, ар бир сөзүбүзгө бекемдик болгондо ошондо гана жанагы жараткандын сыноосу бекер болбой атат. Ал деген ошол өзүнүн терс кыпындай киринен аралап өтүп отуруп тазарганда анан чексиз жарык жашоолорго бар болгону атат. Ошон үчүн бизге лемуриялыктар, атланттардан дагы бизге Манас аруу тобу өтө чоң мисал болуп берет. Эмнеси менен мисал болот дегенде, булар ошол келгенден баштап эл жерге кам көргөн. Алар эл жерге эле эмес, алар ар бир чечимди кабыл алаарда эртеңки урпактарга кеп кетпейт бекен, алар эртең бизди кандай эскерет деген төөлөктү ойлошкон да. Анан азыр качты деп айтат, эртең мынтты деп айтат. Коркуп чечим кабыл алып койду дейт, өзүн ойлоп койду дейт деп төөлөгүн ойлошкон да. Ошон үчүн алар бизге керек болсо ошол өлүмдөн да коркпой, жер үчүн башым садага деп башын ийип тазим этип, мисалы эчтекеден корккон эмес. Азыр эле тозокко барасыңар десе кандай кыйын жигиттерибиз эми шөнтүрөп эле коркок болуп калды го. Тозокко барат экен деп. Эми тозоктун эмнесинен коркосун? Мисалга да эми жаратканды таануу бул деген жашоодогу болгон мекениңе кызмат кылуу да. Жашоодогу сени алып келген жакшыларга кызмат кылуу да. Анан эле тозок деп эле бир коркутуп алды. Коркуу сезимин киргизип койду биздин эң кыйындарыбызга. Бизде азыр идеология согушу жүрүп жатат. Ошон үчүн ой аркылуу, сөз аркылуу кирип кетип атат. Кыргыз эч качан эч нерседен корккон эмес, коркпойт дагы, корккон дагы эмес. Анткени өзү жок эч нерсе болушун ой аркылуу эле жарала турган нерсе. Биздин таянар тобубуз, тирегибиз, төөлөктү бар болуп келген. Керек болсо алар окуп, жаттап жеткирсе, биздикилер ооздеги эле бир түн даяна алып жеткирип атпайбы? Ол уяларыбыз кылым алды нерсени, мындай болот деп айтып коюп атпайбы? Керек болсо мисалы калуу уяталарыбыз коркпой эле, үрпөй эле ушундай заман келет. Кызым мындай болот, анан мындай болуп кирпичтин астында калып кетет. Акчаларың үйдө отуруп алган менен жерди көрө турган учуруң келет деп бүт айтып атпайбы? Эми мен көрүп койдум, анан ширк деп корккон жок да. Ушунчалык биздин маңкурттук, маң деген мен жогорку акыл эсибизди курттатып салды да. Эми ошону Манасты менде эске, чексиз эс, акыл эс, жогорку акыл эске бириктире турган ушул эми азыр алар дагы бир сыноолордон, алар дагы бир этаптардан, бир сабактардан өтүп, андан кийин ошол Манаска таянат да, акыры келип Манас илимине, Медер илимине, Кемер илимине. Анткени биз жашообуз өзү чоң сабак экенин түшүнөт. Ошол сабакты алып отуруп анан жанагы чексиз, ченсиз жарык жашоолорго, тынч жашоолорго, бейпил жашоолорго, төөлүк бар жашоолорго бар болууну аракетинде кылат. Мисалы Манас чексиз айтылып эле келатпайбы? Канчалаган адамдар алардын артынан сүрөтүн тартып коюп, аты таанылат, кээ бири аны айтып таанылат, илимибиз илдеп атат ошонун артынан мисалы. Ошон үчүн бул бүтпөгөн кайып казына, бүтпөгөн чексиз илим. Ошондуктан азыркы медерлери майдаланып келаткан, чоң бир өткөлдөн өтүп аткандарга айтарым, сыноодон башында сыноо турса, бул мүлдүрөп кетпеш керек. Болушунча ошол аракетиңиздерди кылып, таянар тобу Манас атага кайрылып, Манас атадан колдоо сурасаңыздар, ошол жараткандын өзүнүн мыйзамынан сынбай өткөн, жараткандын оң колу, жараткандын эң жакшы көргөн уулу Манас атабыз өзү колдоп корголуп кетет. Биз деген ошол Манас атанын ушул Медер илимин, ушул Кемер илимин издеп да бүтө албайбыз. Анткени бул өзүнчө, ар бир өзүнчө мисал. Анткени Кемерди билесиздер да, ошол өткөл сыноодо өтөт. Сыноо өзү чексиз, сыноолор өзү көп болуп атпайбы? Ар түрдүү, биз күтпөгөн. Ошондуктан анан кемерлер дагы майдаланат. Кээ бир адамдыкы мисалы бир түндө эле ачылып кетсе, кээ бирлери акырындык менен ачылат.
кээ бирлери көрүп калат, кээ бирлери сезип калат, кээ бирлери айтып калат, ошондой кээ бирлери учуп калат дегендей ошондой кыркырынан медерлер майдалангандардын жаны руху ар түрдүү кызмат аткарат. Азырынча ушул биз азыр каттуу денеде материя дүйнө менен антиматерия дүйнө, көрүнө жашоо менен көмүскө жашоо, руханий жашоо менен материалдык жашоонун күрөшүндө жүрөбүз. Ал эми сөзсүз биздин көмүскө дүйнө, антиматерия, духовный жаныбыз тейлейт. Ал эми Тибетте айтылгандай, бул көрүнө жашоо бул элес жашоосу, алар силерди адаштырат дегендей, көрүнө жашоого адашып кетпей, алмашып кетпей, чаташып кетпей, ошол көмүскө жагын, бизге көмүскө жагын ошол океандай болгон океандын ичине барып чөгүп кетпей тургандай кылган бул манас илими турат. Ошону карманып, ошону тутунсак, биз ал жерде манас илимин баатырдыгын эле издеп калбай, ал жердеги кандай сырлар катылган, эмне кылган, кантип эл жерге кызмат кылган, эмнеден корккон, эмнеден коркпогон, ошолорду издесек, алар тозоктон коркконбу же намаз окушканбы, ал жерде эч кандай бир гана коркуу болгон, ошол Меккеге чыккынчылык кылып койгондон, кызматын аткарбай кеткенден гана коркуу болгон. Ал калган нерсенин эч кандай коркунучу болгон эмес. Ошол мекен бул Кудайдын бизге берген белеги болгон. Анын ар бир топурак ташы алтын болуп ушунчалык көзүбүз өтсө дагы топурагы себилсин деп аракетин жасашкан. Ошон үчүн бул мени манас илиминен баштайын деп атам. Акырындык менен ошол сиздерге кандай маалыматтар керек болсо ошол манас илими боюнча кененирээк маалымат берген аракет кылайын. Себеби манас илими дегенде кайра эле жан дүйнөнү түшүнсөк болот. Чексиз аалам, жогорку акыл эске кантип жетебиз, жогорку акыл эсти кантип туябыз, манастын каерин издейбиз, же кечке эле манасты укканда бир нерсе болобуз, жок. Ошону изденип аракетинде кылсак, Манас ата өзү айтат, менин элиме ушул улуу илимди жеткиргиле. Мендей болуп мага керексиңер дейт, айкөлдүккө, улуулукка, ыйыктыкка, бийиктикке, чексиздикке, кенебестикке, токтоолукка, токпейилдикке, туруктуулукка, чечкиндүүлүккө, кыраактылыкка, даанышмандыкка, асыл ойлорду калчоого бизге анан ошондо барып манас мен эс дегендей жогорку бир эске жетебиз. Ошондо биз жандарыбыз жанагы кыйналып, чайналбай, жаныбыз жандалбас болбой, анан улуу бир түшүнүктөрдү байырлайбыз. Ошол манас илиминдеги мезгил сабактарында манас илими жөнүндө аябай кенен айтат. Бул жерде ошол Манас ата кантип өткөн, анткени аларда бизде ошол технология болгон эмес, ошон үчүн адашкан эмес. Биз азыр технология жашообуз жеңил болуп атат, бирок биз ошол жеңил жашоонун артынан эмне болуп атабыз, карайып калып атабыз да. Аларда ошол баардык нерсе кара күч менен, кол күчү менен бүткөн. Ошондуктан алар жана тулпарларды, дулдулдар таптаган. Анын алдын себеби табият менен шайкеш биримдикте болгон, табияттан алыстаган эмес, табигыйлыгын сактаган, туруктуулугун сактаган, жөнөкөйлүгүн сактаган, ар бир сөзгө бек болгон. Ошол өздөрүнүн улумундар, аталары, энелери эмнени айтса ошону аткарган. Ошон үчүн биз дагы азыркы технологияны эми жашообуз жеңилдеткени керектир, бирок анын керектүүсүн пайдаланып, керек эмесин башка жака жылдырып дегендей болушунча өзүбүздүн табиятыбызга кайтуунун, өзүбүздүн медерлерди жөнөкөй эле майдалоонун, жана татаал кемерге түшүп калбай, кененирээк айтат да, кысылуунун дейт, түрлөрү бар дейт. Бири мындай аябай мындай таар деп коет да, өтө бир каттуу өткөлдөн өтөт. Кээ бирлеричи каттуу сыноодон өтүшөт, кээ адам мындай жеңил өтүп кетет. Канчалык биз мен байкашымча ошол манас деген адамдардын жүзү дагы бир башкача, жан дүйнөсү башкача, духтары башкача, жашоосу деле бир неме экенин көрдүм, токпейил экен. Ал эми алар дагы адашканда, алар дагы бир башка деп материалдык дүйнөнү бир тутканда, артынан бир неме сөздөр сүйлөнүп каларын дагы көрдүм да. Ошон үчүн болушунча
өмүр тамчы ташка тамса кургайт, ал көз ачып жумганыңча дейт да. Ошону ташка тамдырбай, болушунча ушул улуу элге кызмат кылып калайлы бар болуңуздар.